Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы. 3-класс 2-чейрек үчүн. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулебаева Кандала Туктабаевна алып барат. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Силер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе баарыңарга жагымдуу маанай каалап, кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, эсиңерде болсо, биз өткөн сабактарыбызда үй канаттуулары жөнүндө сөз кылганбыз. Үй канаттуулары адамдар менен бирге үйдө жашашат. Балдар, үй канаттууларынан башка дагы эмнелер адамдар менен бирге жашайт? Дал ушул суроого жооп бериш үчүн бүгүн мен силерге абдан кызыктуу табышмактарды алып келгенмин. Анда эмесе табышмактарды угуп, силер алардын жандырмагын тапканга аракет кылгыла. Таппай калган учурда сөзсүз түрдө ата-энелерден дагы жардам сурасаңар болот. Анда эмесе биринчи табышмакка көңүл бурабыз. Сулуу куйрук жалы бар, сүтү абдан дарымал. Эр жигиттин канаты эмне деген жаны бар. Бул эмне, балдар? Азаматсыңар. Бул жылкы. Абдан бийик бою бар, айры өркөч жону бар. Ачка чыдайт 40 күнү, айткылачы кайсы мал? Туура, бул төө. Эң эле жоош момун мал, эң пайдалуу сонун мал. Аяз суукта үшүбөйт, абдан жылуу тону бар. Бул эмне, балдар? Азаматсыңар. Бул кой. Сүтүн берет чакалап, сүзмө каймак жасалат. Анан дагы биз жеген абдан ширин балмуздак. Бул эмне, балдар? Эң туура, азаматсыңар, бул уй. Караан көрсө абалап, күн-түн короо кайтарат. Байкабасаң, балакай балтырыңдан каап алат. Бул эмне? Туура, бул ит. Тырмактары абдан курч, тызылдатып чычкан куйт. Тамактанып бүткөн соң, тоюп алып, бетин жуйт. Бул эмне? Таппай калсаңар, апаларыңардан жардам сурагыла. Азаматсыңар, бул мышык. Узун кулак жаны бар, сүтү арам күч адал. Унаа кылып минебиз, ушул кайсы жаны бар? Азаматсыңар, бул эшек. Адамга үйүр жашаган, тыбыт кылдуу чапанчан. Төбөсүндө мүйүзү бар, бул кайсы мал? Сакалчан. Сакалы бар жаныбарды билесиңерби, балдар? Азаматсыңар, бул эчки. Мына, балдар, бардык табышмактардын жандырмагын туура таптыңар. Анда эмесе баарыңар бүгүнкү сабакта эмне жөнүндө сөз болорун билип алдыңар окшойт, балдар. Кептериңерди ачып, бүгүн 5 айынын 14-ü, күнгө дүйшөмбү, бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз эмне экен, балдар? Үй жаныбарлары. Жазып койгула. Жазып алдыңарбы, балдар? Анда калем саптарды коюп, бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алабыз. Бүгүнкү сабакта силер жаңы сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын маанисин түшүнүп, алар менен сүйлөм түзөсүңөр. Үй жаныбарларына камкордук көрүү керектигин жана алардын адамга келтирген пайдасын түшүнүп аласыңар. Алган билимиңерди күндөлүк турмушта туура пайдаланууга көнүгө бересиңер. Анда эмесе жогорудагы сүрөткө көңүл бурабыз жана сүрөт аркылуу сүйлөм түзөбүз. Сүрөттөн силер эмнелерди көрүп турасыңар, балдар? Азаматсыңар, сүрөттөн биз үй жаныбарларын көрүп турабыз. Алар кайсылар экен? Алар уй, жылкы, кой, эчки, чочко, мышык жана ит.
Алар бизге эмне берет балдар? Сүрөткө жакшылап көңүл бургула. Алар бизге сүт, эт, жүн жана тери берет экен. Биз аларга эмне беребиз? Биз аларга жем, чөп, суу берет экенбиз. Алар адамдар менен бирге үйдө, короолордо жашашат экен. Мына балдар, уй бизге сүт берет экен, эт берет экен. Ал эми сүттөн айран, каймак, май, сыр, курут жасалат экен. Ал эми эчки бизге жүн, тери, сүт, эт берет экен. Ал эми эчкинин жүнүнөн жылуу свитерлер токулат экен. Ал эми терисинен шубалар тигилет экен. Ал эми сүтүнөн сүт азыктары жасалат экен. Кой эмне берет бизге? Кой бизге тери, жүн, эт берет. Койдун терисинен тоон тигилет. Ал эми койдун жүнүнөн жылуу жүн байпактар токулат экен. Ал эми койдун этинен түрдүү тамак аштар жасалат. Жылкы эмне берет бизге? Жылкы бизге тери, кымыз, эт берет экен. Жылкынын терисинен өтүк, ээр тигилет экен. Ал эми жылкы бизге дагы эмгектик күч берет экен. Оор жумуштарды жылкы аркылуу биз эмне кылат экенбиз? Жылкынын жардамы менен аткарат экенбиз. Мисалы үчүн жылкы жана эшек биздин оор жүктөрүбүздү ташыйт. Алар аркылуу биз жер айдасак дагы болот экен, балдар. Ал эми билесиңер, бээнин сүтүнөн биз сүйүп ичкен кымыз жасалат экен. Анда эмесе балдар, баарыңар китебиңердин 77 бетин ачып биринчи көнүгүүгө көңүл бургула. Мында сүрөткө карап сөздөрдү эстеп, аларды көптүк түрүндө жазгыла дейт. Мында бизге үй жаныбарларынын сүрөттөрү берилген. Мисалы, мен силерге көрсөтүп койдум. Төө, төөлөр, уй, уйлар, эчки, эчкилер. Силер дагы дал ушул үлгүдөгүдөй кылып, сүрөттөгү жаныбарлардын аттарын көптүк түрүндө жазасыңар. Албетте, көптүк түрүндө жазыш үчүн бизге көптүктү билдирүүчү лар мүчөсү жардамга келет. Жазып бүттүкпү балдар? Анда эмесе баарыбыз биргеликте жаңы сөздөргө көңүл бурабыз. Жаңы сөздөрдү окуп, маанисин түшүнүп алабыз. Жүк ташыйт. Перевозит груз. Бээнин сүтүнөн. Из кобыльего молока. Тери. Шкура. Кожа. Кайтарат. Охраняет. Жошу. Самый спокойный. Оттогондо. Когда щиплет травку. Оңбогон. Здесь. Ух, этот негодный. Кабагын чытып. Нахмурившись. Жөнөйт сызып. Убегает, не оглядываясь. Мына балдар, жаңы сөздөрдү окуп маанисин түшүнүп алдык. Анда эмесе экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Мында бизге текстти окуп, суроолорго жооп бергиле деген тапшырма берилген. Мен текстти окуйм, силер кунт коюп угуп, текст боюнча суроолорго жооп бересиңер. Бизге үй жаныбарлары деген текст берилген. Үй жаныбарлары. Үй жаныбарлары адамдын короосунда жашашат. Биз аларды багабыз. Жем, чөп, суу беребиз. Жылкы жана эшек жүк ташыйт. Бээнин жана эчкинин сүтү ден соолукка пайдалуу. Уй сүт жана эт берет. Кой адамга эт, жүн, тери берет. Ит адамдын үйүн кайтарат. Үй жаныбарларынын пайдасы чоң. Мына балдар, эми текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Үй жаныбарлары кайсылар? Азаматсыңар. Үй жаныбарлары жылкы, уй, кой, эчки, эшек, чочко, ит, мышык жана коён. Алардын кандай пайдасы бар?
Алардын пайдасы абдан чоң. Мисалы, бээнин жана эчкинин сүтү ден соолукка абдан пайдалуу. Жылкы менен эшек эмне кылат? Жылкы менен эшек жүк ташыйт. Бээнин сүтүнөн эмне жасалат? Бээнин сүтүнөн кымыз жасалат. Уй, кой, эчки адамга эмне берет? Уй, кой, эчки адамга эт берет, сүт берет. Ит эмне кылат? Ит адамдын үйүн кайтарат. Мына балдар, үй жаныбарларынын пайдасы абдан чоң экен. Анда эмесе балдар, жогорудагы сүрөткө көңүл бургула. Мында бизге жылкы, эшек, эчки, короз, ит жана мышыктын сүрөттөрү берилген. Бул жерден эмне ашыкча экенин тапкыла. Азаматсыңар. Албетте короз ашыкча. Эмне үчүн? Эң туура. Короз канаттууларга кирет, ал эми калгандары үй жаныбарлар экен. Кийинки сүрөткө көңүл бургула. Бул жерде эмне ашыкча балдар? Азаматсыңар. Бул жерде аюу ашыкча. Эмне себептен аюу ашыкча? Эң туура. Аюу жапайы жаныбар. Ал эми чочко, ит, уй, кой, жылкы, мышык, эчки үй жаныбары болуп саналат экен. Эмесе, үчүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Мында бизге ашык сөздөрдү тапкыла деген тапшырма берилиптир. Биринчи катарда уй, кой, короз, чочко, жылкы. Ал эми экинчи катарда ит, күрп, эчки, эшек, мышык. Үчүнчү катарда бээ, төө, улак, козу, өрдөк деген сөздөр берилиптир. Бул жерден силер ашыкча сөздөрдү табасыңар. Ал эми калган сөздөрдү дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Келгиле балдар, анда эмесе 4-чү көнүгүүдөгү ырларды көркөм окуйбуз. Бизге козу менен мышык жөнүндө ырлар берилиптир. Козу. Бардык козу малдын жоошу, оттогондо бошойт оозу. Демек балдар, козулар абдан жоош жаныбар келет экен, балдар. Мышык. Оңбогон мышык көзүн кысып, ойногону кызык кагаз тытып, куйругун кыпчып, кабагын чытып, итти көргөндө жөнөйт сызып. Демек балдар, мышык иттен коркот экен, итти көргөндө эле сызып жөнөп калат экен. Мына балдар, өзүңөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү сабакта берилген тапшырмалардын баарын аткарып бүттүк. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн сабакта эмне кылдык? Бүгүнкү сабакта биз үй жаныбарлары жөнүндөгү табышмактарды окуп жандырмагын таптык. Сүрөт аркылуу үй жаныбарларын эстеп, аларды көптүк түрүндө жаздык. Жаңы сөздөрдү окуп маанисин түшүндүк. Текстти окуп суроолорго жооп бердик. Ашыкча сөздөрдү таптык. Үй жаныбарлары жөнүндөгү ырларды көркөм окудук. Үй жаныбарларына кам көрүү керек экендигин түшүндүк жана алардын пайдасын билип алдык. Анда эмесе үйгө тапшырма, үй жаныбарларынын балдарынын аталышын жазып келесиңер. Мында үй жаныбарларынын балдарын тапкыла деген тапшырма берилиптир. Мында үй жаныбарлары жана алардын балдарынын сүрөттөрү берилген. Силер аларды бири-бири менен бириктиресиңер жана жогорудагыдай кылып үй жаныбарларынын балдарынын кандай аталышын жазып келесиңер. Мисалы мен жазып койдум: жылкы, кулун. Силер дагы туура ушундай кылып эчкинин, иттин, эшектин, чочконун, уйдун, төөнүн, койдун балдары кандай аталышын дептерге жазып, WhatsApp аркылуу мага тартып жөнөтөсүңөр. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабак силерге жакты деп ойлойм. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.